Assalamu alaikum ыргыз элим, туугандар, карындаштар, эжелер, агалар, энелер. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, силерге бир кайрылуум бар эле. Кудуруу айылында, Түп районунун Кудуруу айылында могул жол салынып атат, жаңы жол. Жолуңарга рахмат. 40 жылдан бери салынбаган жол эми салынып атат. Силердин өкүңөрдүн таштай болгон колдоруңар үчүн. Анан кийин могул айылдын үстүңкү көзү, могул айылдын ылдыйкы көзү. Ортодо жол бөлүп турат. Үстүңкү көзүндө проект боюнча суу өттү. Астыңкы көзгө проект боюнча суунун трубасы, магистрали жок. Ошол кайсыл министрби, кайсыл депутатпы, ошол айыл өкмөтү проектти чийген болсо, ошолорду бир өзүңөр колго алып, бир элге суу өткөртүрүп, государствонун акчасына эмес, өзүнүн акчасына өтсүн да. Анткени силер деген акча бөлүп бергенсиңер да, ушул жакты бүтүрүлө деп. Бул үйлөр, ылдыйкы тараптагы үйлөрдө проектте суу жок.